Бишкектин Ибраимов көчөсүндөгү 181-үйдүн жашоочуларын кичи футбол аянтчасынын эси менен болгон маселеси 2021-жылдан бери уланып келет. Өткөн жылы сот бул курулушту бузуу чечимин чыгарган, бирок футбол аянтчасы бүгүнкү күнгө чейин ишин улантууда. Соттун аткарылышына кимдер тоскоолдук кылып жатканы тууралуу кийинирээк биздин материалда. Артур Сыдыков деген жаран бул жер тилкеси 2014-жылы жеңил конструкциялардан куралган ачык кичи футбол аянтчасын куруу үчүн шаардык мэриядан ижарага алган. Бирок келишимге каршы келген ангар түрүндөгү толук жабык темир имарат курат. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаменти Сыдыковду келишимди бузгандыгы үчүн сотко берип, футбол аянтчасын бузуу чечими чыккан, бирок соттун чечими бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келет. 2024-жылдын декабрь айында мамлекеттик архитектуралык курулуш башкармалыгынын кызматкерлеринин жана сот аткаруучуларынын катышуусунда футбол аянтчаны демонтаждоо иштери башталып, бирок 2-3 күндөн кийин токтотулган. В нашем исполнительном производстве находится исполнительный лист, выданный Свердловским районным судом города Бишкек от 10 июля 2023 года за номером ГД 63/23Б4. Артур Сыдыков сот аткаруу департаментине кат жазып 3 күндүн ичинде өз колу менен футбол аянтчасын бузаарын убадалайт. Андан бери 4 ай өттү. Аянтча ошол бойдон эле иштеп 181-үйдүн жашоочуларына көйгөй жаратып келет. 8 декабрда келип ушинтип көтөрүп бул жерди бизге эметип бошотуп бергиле. Балдарыбыз ойногонго площадь жок. Вообще даже балдарыбыз эме басканга, биздин басканыбызга да жер жок деп айтсак, бул жерде келди дагы жарымын бузуп, биздин көзүбүзчө жарымын бузду дагы ошо менен бири-бирин эметип алып кетип калышты. Бизге даже биз билбей калдык, эмне решение кылып, кандай кылып эметкен. Анан домкомдон сурасак, биз айтты, 1-2 ай эметти, хозяин тиги эме кылып бер деди. Мурункудай кылып, мурунку эмелердин баарын аткарып берем, жасап берем деп ушинтип айтыптыр. Ошон үчүн кайра жапты деди. Андан бери канча окуп? Андан бери мына 2-3 ай өттү. 3 айдан бери бир тыйын берипептир. Бир тыйын эчтеке жасап, мурун жасабаган эмне азыр жасап беребиз. Биз азыр кереги жок. Муну жасабай эле койсун, мурункуларын эме аткарбай эле койсун, бизге могул жерде бошотуп берсин. Биякта адамдар эртеден кечке иштеп, келишип, жатышып, уктайын дешет, бирок ушундай кылганда туура эмес деп ойлойм да. Ошону биякта бошотуп берип, жаңы кичинекей балдар да өсүп атат, туура айтат биздин улууларыбыз. Ушул айткан сөздөрүнө кулак салып, бир жыйынтыкка келелик деген ойдомун. Эми мореки поле дегенде, мурда дегенден кичине эле дегенден, саат дегенден бир 8ге чейин ойномок да. Договор боюнча даже 10го чейин. Ал бул болсо дегенден 2ге 3ге чейин ойноп атпайбы? Анан эркектер ойноп утканда эмне болушат? Кыйкырышат, сөгүнүшөт. Эме вообще эмет, анан тиги жайында дегенден бир эле 13 квадратный метр да бер ичи. Терезени ачып койсо дегенден булардын сөгүнгөнү, кыйкырган, даже кичинекей бала, уктап жаткан бала чочуп ойгонуп атат. Анан тиги Сыдыков Артурга дегенден несколько раз келип дегенден биз айттык. Саат 10го чейин эмет, андан кийин дегенден токтот. Жок, болбойт. Наоборот дегенден күчөдү. Түнкү саат дегенден 3ге чейин, 2ге чейин. Биз канча жолу дегенден милиция чакырттык. Футбол аянтчасы 181-үйдүн жашоочуларынан тышкары жолдун аркы бетиндеги жайгашкан көп кабаттуу үйгө да баш оору болду дешет тургундар. Я же говорю, особенно вечером и в 12, в час, вот они тут, некоторые такие команды горланят. В общем, вас устраивает это соседство? Ну, не совсем. Если честно, не совсем. 12, допустим, мы договаривались, до 11, до 12. А они и до 2 бывало часов шумят, которые, наверное, в общем, шум. Но вы обращались в соответствующие службы, органы? Мы не обращались никому. Ну, надо... Не только я. Я вот хожу в больницу в этот, они говорят, темно в больнице. Там, которые женщины, говорят, надо убирать, света нет, там то-то, то-то. Вот. То есть вас категорично не устраивает это соседство? Не устраивает, конечно.
Ибраев көчөсүндө 181 үйдүн жашоочулары балдардын ойной турган жери жоктугун белгилешип, Артур Сыдыков аларга кенен аянтча куруп берем деген убадасын бүгүнкү күнгө чейин аткарбай келгенин айтышат. Болгону бир таман жерге 3-4 ойноо куралдарын орнотуп коюп, аны да темир дубал менен тосуп алган. Сыдыков Артур дегенде мына Морекинде жазап берем силерге деп бизге дегенде кол койдурган. Бул алдады да. Убада берген да. Убада берилген, мынакей көргүлө, мына. Мына момдун артына, мына монукинин артына, мына момда аллей жазап берем. Силер дегенде балдарыңар менен кечинде басып туруп, тиги жүрөсүңөр. Мен эч жерде тосуп албайм дегенден ушундай дегенден эмени берген. Мына ошондон биз деген кубанып, ой, жерибиз сонун болуп калат экен деп ушу менен дегенде биз кол коюп бергенбиз. А бирок Сыдыков Артур бир эчтеке кылган жок. Мына полиси просто вот так болмок да, мына. Бир дегенден мындай Морекинде эме болмок. Договор боюнча ушундай эле болмок. А бул договорду бузду. Биз унчуккан жокпуз. Эми мейли деп. Эми Кыргыз бузда деп 2023 жылы биз дегенден утуп алганбыз Верховный соттон. Эми мунун деле дегенден эмгеги бар, акча кетти, бөгөттү деп унчукпай тургойсок, кайра бизди сотко берет. Кайра сотко берет. Балдар ойной турганга жер жок. Артур жазап берем дегенден детский площадка азыр деген чөп басып турат. Бизди киргизбей койду. Силер дегенден киргенге болбойт. Мен бул жерден 49 жылга алгам, хозяин менмин деди. Болду. Даже дегенде мусор-сусурду чогулталы десек, өкүрүп бакырып кирбей эметет. Анан келип алып дегенден тияк бияктан дегенден кишилерди чакырып кайра биздин үйгө дегенден эметет. Эми балдар деген балдар да ата-энеси дегенден эртең менен жанаң швей болуп иштешет, эртең менен кетет, кечинде келишет. Темселеп жүрүшөт арга жактачы, ойной турган жер жок. Үстүбүздөгү жылдын 8 апрелинде футбол аянтчасын демонтаждоо иштери болоорун айтылган. Биздин чыгармачылык топ футбол аянтчанын ээсинин агасы деп өзүн тааныштырган жаран менен маектешүүгө аракет кылды. Не сот процесси эле? Жок, башка. Ал мен башка тарап менен да соттошуп жүрөбү? Башка. Жок, соттошкон жок. Мындай эле. Мен түшүнүп атам, эми сиз бир тууган болот экенсиз, бияка тиешеңиз жок, бирок мен болгон. Мага вопрос, мен билбейм вообще. Эмнеге аткарылбай атат, эмне тоскоол болот? Мен билбейм, мен жерде чужой, мен тууганым жөнүндө ама. Түшүнүктүү. Ассаламу алейкум. Эмне кылып атасыңар? Ким булат? Купуя сырлуу нерсе болуп атабы? Журналисттер. Ассаламу алейкум. Я. Кандай дейсиз? Ким дейсиз? Журналисттер дебиз. Сыртка чыгарып лазым. Биякта спорт сыртта болот да. Жок, түшүнүп атам, эмне бир купуя сырлуу болгон. Билбейм, сиз жөн эле кирип келдикпи? Сурайлы деп эле кирип келдик. Bir minut турсатпы, эми сиз. Ой, келсин эми. Жок, түшүнүп атам. Келсин, келгенде эми мен берем. Кыскачараак эле эми бул бияктын чечими өтөт январда эле жогорку соттун. Жөн коет эле 1 минут азыр келе атат. Ошол эме чогуу туруп. Кимдер келет эле? Искательдер келет да. Эле тартып атасың эми. Менде болуп койгон. Я. Оту мен кезимен судебиз байпан мен берем. Тартып атат. Мен ар бер басканда тартат. Эми сиз официальный должность. Сиз эчтеке деле болбойт да. Сиз өз ишиңизди атасыздар, сизге тоскоол кылган жокпуз да. Мен ар карап жүрөм, келеби эмне болот? Жок, келсин, биз Өчүрөлүк ач камераны. Свердлов районунун сот аткаруучусу Бердибек Абылов декабрь айында ишке ашпай калган демонтаждоо иштерине да катышкан. Бул сапар кызматтык формасын кийбей, журналисттердин суроолоруна жооп бербей качып кетти. Журналисттердин өжөрлүгү акыры сот аткаруучунун телефон аркылуу жок дегенде учурдагы кырдаал боюнча түшүндүрмө берүүгө аргасыз кылды. Салам алейкум. Бердибек байке. Ой, биз биякта журналисттер күтүп атпайсызбы? Келем деп коюп кетип калдыңыз го. Ким? Журналисттер жаңы эле. Журналисттерге какое отношение имеет сен журналист? Жок, сиз мага интервью берем деп атсыз. Сиз акты качан түзүп алдыңыз? Кайсы учурда? Кимдин эмеси менен? Өзү эси жок болсо. Эси жок болсо. Кимдин эси жок болсо? Бул футбольный полянын эси жок болсо сиз кантип түзөсүз? Эси жок болсо түзүп берем да, эси жок деп түздүм, анан мен эмне деп түзүп берем? Түшүндүм, эми ошол жөнүндө кыскачараак эле азыр бизге комментарий берип коесузбу? Булар эмнеге сот ишин аткарбай атат? Жогорку сот деле качан эле чечим чыгарды эле?
Аткарбаган мага айтасың. Убаскага айтпайсың. Техника биял бетсинде өздөрү келбей болгонда. Жок. 10:30 чейин жүрмөс. Аха. Сиздер буга чейин келдиңиздер беле? Мына тети январда эле чечим чыкты эле. Келип эле жүрөм көптөн бери ооба. Аха, булар эмне баягы шылтоо айтып атат? Инсульт айтып атат. Бул поле эмнеге бузулбай атат 3 айдан бери? Ошону эле айтып койсоңуз. Ал шылтоосу ал тиги Павлов аккризисте дер колжутка чейин ага кайрылып түшөт го дейм. Анысына эмне билет? Менде приостановление жок, эстеке жок. Бул жерде тиги гаскынын күнөөсү да өздөрү убагында келбейби? Мен уже өзүм лично апарып берген извещенияны. Өздөрү кол коюп алган аны. Мен 10:30 чейин жүрдүм да, менде жумуш бар да башка, мен жүрө берем. Мен кеттим бара, мен тура берем болчу. Менде жумуштарым бар бияк. Жок, сиз кабинетке киргенде, биз кабинетке киргенде сиз кагаздарыңызды жайып туруп жыйнап кирдиңиз го, ошону биз түшүнбөй калдык. Ошондо эле айтпайт береңиз. Жок, мен жана эмелерди карап аткам, извещенияларды кетпегенде. Эмнени жыйнап? Мен кагаз менен жерде секрет бар. Жогорку сот чечим чыгарды. Чыгарды. Сот аткаруучулар бияка келчү эле. Ошол январдан бери келиштиби деген? келген эмес. Анан мынаке эмеде келди. Декабрдын канчасында болду эле? Ой, февралдын эмеси 8-и. Ошондо келди бир жолу суд исполнитель. Бөлөк келген жок. Ага чери дегенден биз канча Свердловский райондун дегенден суд исполнительдерине барсак, мына келди, чечилип атат, эметип атат деп эле дегенден ушинтип бизде эметип келди. Аталган дарекке келген мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгынын өкүлдөрү эмнегедир сот аткаруучу Бердибек Абыловго келбей койду деген жоо менен акт түзүштү. Кыскачараак эле айтып берип коюңуз, эже бул акты эмнени түшүндүрүп атат? Бул эмне акт? Эмне боюнча? Акты боюнча суда исполнители келбей койгондугун башталыштуу, биз өзүбүз акты түзүп атабыз. Внутренний элечи. Кийинки кадамыңар кандай болот эми азыр? Акт түздүңөр, анан кетип каласыздарбы? Эч ким жок болсо кантип өтөбүз. Муну биз бир экземплярын кимге беребиз? Суда исполнительге келбей калганда, анан алар назначать этсе, анан кайра чыгабыз да. Жок, бирок по факту келген да алар. Суда исполнитель келгенде биякта жүргөндө бизден качып кетти да болгону. Билбейт экенбиз, биз келгенде жок болчу. Мыйзамгалык эгер футбол аянтчасынын ээси демонтаждоо иштерин убадалаган убакытка чейин бүтүрбөсө, мамлекеттик архитектура курулуш контролдуу башкармалыгынын өкүлдөрү анын катышуусу жок эле демонтаждоо иштерин жүргүзгөнгө укуктуу. Бирок бузуу иштери сөзсүз сот аткаруучунун катышуусунда болушу шарт. Айтып берип койсоңуз, мына сот аткаруучу деле келди, жана эртең менен көрдүк. Тилекке каршы бизден качып кетти. Жогорку сот январда эле чечимин чыгарды эле. Эмнеге иш аткарылбайт? Эмне тоскоолдук болуп атат болду? Бул жерде эми тоскоолдук кайсы жагынан тоскоолдук болуп атат, ошонусун дагы биз тактайлы. Тоскоолдук болгондо эле жок. Өткөндө гарантияны письмо менен токтогон, бирок бүгүнкү күндө бузган жок өз ыктыяры менен. Эми президенттин да бузабыз. Бүгүн биз дагы башка отключение тияк-бияк болчу, ошолордо жүрүп кичине бир 5-10 мүнөт кечигип калсак кетип калган турбайбы. Азыр эми старший менен сүйлөштүк, суд исполнителин 10 күндүн ичинде кайра исполнениеге коюп берем деди. Бүгүн эмне тоскоолдук болуп атат, ошону бузуп салганга? Мисалы үчүн Бүгүн тоскоолдук деле эч болгон жок. Биз тараптан деле эч кандай тоскоолдук болгон жок, ал тараптан деле тоскоолдук болбош керек болчу. Анан балким тиги берки хозяиндын отсутствиясы болду. Азыр биз да такташалы азыр. Жок, мен билейин дегеним болгону соттун иши аткарылган жок, мына 3 айдан бери аткарылган жок. Анан сиздерге ушул техниканы алып келип бузуп салганга мыйзам жол бербейби? Жок, техниканы алып келип бузуп салганга мыйзам жол берет. Анткени бу жерде суд исполнительге биз элдин атынан биз выступать этип, өкмөт выступать этип, биз сотко берип, соттун чечимин чыгарып бердик. Бу жерден уже суд исполнитель өзү жумушун аткарыш керек болчу да. Анан эми азыр кандайдыр бир негиз болуп бузулбай аткан, ошону мен азыр ошо түштөн кийин тактайын. Акыркы суроом 10 күндөн кийин ушул эле абал болсо кандай болот? Эми ушул абал болбошу керек, буюрса бузулат. 10 күндүн ичинде кайра исполнениеге коюп берем деди. Жыйынтыгында демонтаждоо иштери дагы бир нече күнгө жылдырылды. Эң негизгиси 18 апрелде ушул көрүнүш кайталанышы толук мүмкүн.